Аба ырайынын суукташына байланыштуу үй-жайсыздарга минималдуу социалдык кызмат көрсөтүү үчүн Бишкек шаарында туруктуу жана убактылуу баш калкалоочу жайлар иштеп жатат. Бул тууралуу муниципалитеттин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, 1-ноябрдан тарта Бишкектин Свердлов жана Октябрь райондорунда убактылуу баш калкалоочу жайлар ачылып, ал жака көптөгөн үй-жайсыз адамдар тамактанып, жылынып, түнөгөнү келишет. Октябрь районунун убактылуу баш калкалоочу жайы 12-кичи райондогу Алы Токумбаев көчөсүндөгү көрктөндүрүү комбинатынын имаратында жайгашып, 80 орунга ылайыкталган. Баш калкалоочу жайга 51 19 38 0559 18 02 18 телефондор аркылуу байланышса болот. Свердлов районунда 40 орундуу убактылуу баш калкалоочу жай мурдагы көрктөндүрүү комбинатынын аймагында Фере көчөсү 34 А дарегинде жайгашкан. Имарат кайра жасалганып, терезелери айнектелген, электр жарыгы, керебеттер оңдолуп бүттү. 1-Май районунун аймагында жыл бою Жибек жолу проспектиси 423 дарегинде 70 орунга эсептелген Коломто муниципалдык ишканасы иштейт. Ал жерде минималдуу кызматтар көрсөтүлөт: бир жолку ысык тамак, жатакана, жуунуу, санитардык тазалоо, буюмдар менен камсыз кылуу. Белгилей кетсек, укук коргоо кызматкерлери жана тез жардам бригадалары муктаж болгондорду баш калкалоочу жайларга жеткириши керек. Жардамга муктаж үй-жайсыз адамдарды көрсөңүз, дароо 102 жана 103 телефондоруна чалыңыз.